Көптөгөн мекемештер сыяктуу сиздин дагы көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгаарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. 5 пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер: Нурлан мырза +7925 614 47 44 +7977 380 91 40. Күнү түнү чала бериңиздер. Садыр Жапаров жаңы жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров кумар оюндарын уюштуруу жана өткөрүү боюнча мыйзамсыз ишке бөгөт коюу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Жарлыкта төмөнкүлөргө тыюу салынат. Өлкө аймагында жарыш уруун, легалдуу эмес кумар оюндарын, анын ичинде оюн автоматтарын пайдалануу менен уюштурууга жана өткөрүүгө лицензиясы жок тотализаторлордун букмекердик конторалардын ишине тыюу салынсын. 2023 жылдын 1 январынан тартып оюн автоматтарын пайдалануу мыйзамда белгиленген тартипте ачылган казинолордо гана болот деп белгиленсин. Оюн автоматтарын соода борборлоруна, компьютердик клубтарда жана башка жайларга орнотууга тыюу салынат. Ички иштер министрлигине берилген тапшырма. Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз кумар оюндарын, анын ичинде оюн автоматтарын пайдалануу менен уюштурууну, өткөрүүнү токтотуу жана болтурбоо боюнча иштерди күчөтсүн. Көмүскө кумар оюндарын өткөрүү үчүн жашыруун жайларды иштетүүгө жол бербөө жана бөгөт коюу, мындай оюндарды уюштуруучулардын мыйзамсыз ишин токтотуу үчүн катуу көзөмөлдөнсүн. Мыйзамсыз оюн автомат залдарынын ишин, казинону кошпогондо, компьютердик клубтарда, соода борборлорунда жана башка жайларда оюн автоматтарын орнотууну токтотуу жана болтурбоо боюнча чараларды көрсүн. Кумар оюндарын мыйзамсыз уюштуруу жана өткөрүү фактылары аныкталганда оюндарга таандык буюмдар, анын ичинде оюн автоматтары, оюнда ставка жана байге болуп саналган баалуулуктар, ага катышуунун натыйжасында алынган башка кирешелер белгиленген тартипте алынууга жана мамлекеттин кирешесине айландырылууга тийиш деп белгиленсин. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, шаарлардын мэриялары, Ички иштер министрлиги, Билим берүү жана Илим министрлиги, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине тапшырма. Республиканын аймагында тыюу салынган кумар оюндарын уюштуруу жана өткөрүү, аларга окуучуларды, өспүрүмдөрдү жана жашы жетелектерди тартуу боюнча мыйзамсыз иштин алдын алуу боюнча туруктуу иштерди жүргүзсүн. Кумар оюндарынын зыяндуулугу жөнүндө социалдык роликтерди тартсын жана жайылтсын. Ички иштер министрлиги кызыктар министрликтер жана административдик ведомстволор менен биргеликте 2 айлык мөөнөттө министрлер кабинетине төмөнкүлөрдү киргизсин. Жашыруун кумар оюндарын өткөргөндүгү жана аларга жашы жетелектерди тарткандыгы үчүн мыйзамсыз иштердин уюштуруучуларынын жана катышуучуларынын көмүскө кумар оюндарын уюштурууга жана өткөрүүгө жайларды берген жактардын жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун. Ушул жарлыктан улам келип чыккан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштарды киргизсин. Булак Назар Ньюс KG. Эмомали Рахмон Тажикстандагы интернеттин ылдамдыгын сынга алды. Душанбеде 23 декабрда Тажикстан парламентинин кош палатасынын биргелешкен 8-чи жыйыны башталды. Жыйында Эмомали Рахмон эл өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоду. Президент 2022 жылдагы экономикалык санкцияларга тынчсыздануусун билдирип, мунун кесепетинен товар жана продукцияларды жеткирүү чынжырчасы үзүлгөнүн айтты. Өлкөнү изоляциялап, товар чыгарууга мүмкүндүк бербеген санкциялык шартта биз ишкердикке эркиндик берип, бизнесмендерге көмөк көрсөтүшүбүз керек, деди Рахмон. Ал акыркы 5 жылда Тажикстанда айлык маяна 1,5 эсеге, пенсия 1,3 эсеге көбөйгөнүн, жакырчылык 27,4%дан 22,5%га кыскарганын, Тажикстандын керектүү рыногунда инфляция 4,2%ды түзгөнүн, бул КМШ өлкөлөрүндөгү эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири экенин белгиледи. Эмомали Рахмон өлкөдөгү интернет ылдамдыгынын начардыгын сынга алды. Негизинен туристтер кайда барат? Интернет жакшы жерге барат, деди президент. Рахмон өкмөттүн алдындагы байланыш кызматына мобилдик операторлор жана интернет провайдерлер менен чогуу интернеттин сапатын жакшыртууга, баасын төмөндөтүүгө багытталган чараларды кабыл алууну тапшырды. Булак говорит ТВ.
Орусия Борбор Азия өзүнөн алыстаса кесепети оор болорун эскертти. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин жооптуу өкүлү Александр Стерник Борбор Азия Орусиядан алыстап атат деген ишарат болсо, анын кесепети бул аймактагы өлкөлөр үчүн олуттуу болорун эскертти. Министрликтин 3 департаментинин башчысы мындай ою менен Коммерсант гезитинин суроолоруна жооп бергенде айтты. Кабарчы чөлкөмдүн Орусияга каршы санкцияларды сактоо өңдүү аракетине Москва кандай реакция кыларын сураган. Бардык оюнчулардын аракеттерине Орусиянын кызыкчылыктарына залака тийгизген жокпу деген көз карашта баа беребиз. Орусия менен алакаларды азайтуунун кымында ишараты болсо эле ири экономикалык кесепеттерге алып келет. Анын чыгымын кожоюндар убада кылган компенсациялар жаба албайт деп айтты дипломат. Басылма кожоюн деп батышта атаганын тактай кетти. Стерник Орусия катышкан эл аралык уюмдарда башка бирикмелердегидей таяк тартиби жок экенин айтты. Дипломат Борбор Азия жана Украин кризиси деген конференцияга катышкан. Украинага басып киргенден бери Москва Борбор Азиядагы мурдагы советтик өлкөлөрдү өзүнө тартууга аракеттенүүдө. Алар согушту айыптабаганы менен Орусияга колдоосун билдирген эмес жана батыштын санкцияларын сактарын айтышууда. Булак Азаттык. Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды. Кыргызстанда Камчы Асанбектин Көлбаев кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалып, тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Колго түшүрүлгөн киши түзөтүү колониясында жаза өтөп жатып, ошол жакта кармалган чет элдик жарандан акча талап кылган деп шектелүүдө. Кармоо учурунда андан 60 грамм гашиш табылган. Учурда шектүүнүн башка кылмыштарга тиешелүүлүгү текшерилип жатат. Булак Спутник эжи. Садыр Жапаров Баткенге иш сапар менен барат. Бүгүн 24 декабрда президент Садыр Жапаров иш сапар менен Баткен облусуна барат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык 24-25 декабрдагы сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысы чек ара аймактарынын калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү, ошондой эле бир катар инфраструктуралык жана өнөр жай объектилеринин абалы менен таанышат. Мындан тышкары Садыр Жапаров аймактагы ички жолдорду реконструкциялоонун жүрүшүн көрөт. Булак Супер кежи. Үй бар. Баткенде чек ара кок алаңында жардам колун сунган Келдибек сыйланды. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын тургуну Келдибек Матасаевга ыраазычылыгын билдирди. Өкүлчүлүктөн билдиргендей, Келдибек Матисаев 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү болуп өткөн кок алаңында чек ара айылдарынан эвакуация болгон жарандарга жардам колун сунган инсан. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев өз кезегинде Келдибек Матисаевга кыйын кырдаалда жабыркаган үй бүлөлөргө патриоттук сезимде кол сунуп, өлкөнүн бүтүндүгү, элибиздин келечеги үчүн кошкон салымы жана өз учурунда материалдык жана моралдык жардам көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирди. Ыйгарым укуктуу өкүл мындан сырткары оор кырдаалда колдоо көрсөтүп жабыркаган үй бүлөлөргө жардам берген ар бир кыргызстандыкка Баткен элинин жана жеке өзүнүн атынан ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, колундагы баласы менен үй бар деген жазуу бар кагаз кармап, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жабыркагандарга тилектештик билдирип чыккан Келдибек Батисаев соц тармактын колдонуучуларынын алкышына татыган. Булак Назар Ньюс кежи.